Агартуучу Мусахандын чейленген тагдыры. 1916 жылдын көтөрүлүшү, үркүн апааты, ачарчылык учур, билимге умтулуу, коммунисттер менен басмачылардын кагылышы, 1937 жылкы репрессия, жетишпеген турмуш, анан улуу ата мекендик согуш, жеңишке 4 ай калганда курман болгон аялуу тагдыры. Ушунун баары таятамдын өмүрү. Таятамды көрбөй калдым. Мен эмес апам деле атасын көрбөптүр. Апам анын кенже кызы. 5 бир туугандын кичүүсү. Апам атасы кам майданга аттангандан 3 айдан кийин төрөлүптүр. Таятам согушка 1943 жылы аттанган. Ал тууралуу Рафкия тайынем айтып олтурчу. Айтканын угуп эле олтургун келген сөзмөр кемпир эле жарыктык. Башынан өткөнүнүн баарын бир укмуш кылып элестүү баяндачу. Аны уккандар бир жеринде күлүп, дагы бир жеринде ыйлап, шыпшынып алышчу. Таятамдын атасы калпа үркүндө Кытайга барып келгенден кийин бул жерде ачарчылык каптаптыр. Аялы өлүп, 11ге чыккан уулу Мусахан менен эптеп өлбөстүн күнүн өткөрөт. Кийинчерээк башка аял алыптыр. Өгөй апасы менен батыша албаган Мусахан үйүнөн чыгып кеткен экен. Өжөрлүгү көктүгү ошол кезде байкалган окшойт. Өз алдынча оокат кыла баштаптыр. Ал кезде чий көп болгонго. Ошону оруп, боолап базарга алып барып сатчу экен. Анысы жарбаган акча эле да. Ачкачылыктан өлбөш үчүн чий боолап сатып күн көрүптүр. Кара курсактын камы менен жүргөн кайсы бир адамдарга кошулуп, Токмок шаарына барып калат. Кыйын заман. Эл ачка. Жугушту оорулар күчөп турган кез. Кичинесинен азапка кабылган ошол балага жараткандын мээрими түшкөнгө өлбөй аман калыптыр. Токмокто башталгыч классты бүтүрүп, таятам башка балдар менен бирге Пишпекке келет. Билим алуу аракети күчтүү экен. Билим алууга дилгирип 5 баланы ал жерден Алматыга окууга жөнөтүшөт. Ошол 5 бала Алматыдагы педагогикалык институттун даярдоо бөлүмүнө кирет. Бул эми 1921 жылдын күзү. Мусахан таятам окууга кирет. Жайында иштеп, биртке акча кылып алып, окууну жакшы окуйт. Жакшы баалар менен курстан курска көчөт. Мидин Алиевдин макаласынан. 1967 жылы Бишкектеги үйлөрдүн биринде той болуп калды. Аны алып барып жаткан адам: "Эми сөздү Гүлсара Мусахановага берейин. Силер каалаган тилде сүйлөп бере алат. Кыргызча десеңер кыргызча, англисче десеңер англисче. Билбегендерге айтып коеюн. Гүлсара университетте студенттерге англис тилинен сабак берет." Мактоого уяра түшкөн ордунан каштары капкара, ак жүздүү кыз ордунан турду. "Мен кыргызча эле сүйлөйм", деди ал кыз. Мусахандын кызы деген сөз ошол жерде олтурган Асан аксакалдын тынчын алып, "Кайсы Мусахан болду экен?" деп ойлоно баштайт. "Калпаев Мусахандын кызы эмеспи? Атасына окшош бекен?" деп аксакал кызды кадала карады. Меймандар тараганы калганда аксакал Гүлсаранын жанына келип, акырын сурады. Кызым, сенден бир нерсе сурайын дедим эле. Атаңдын фамилиясы кандай?" "Калпаев". "Калпаев? Калпаев Мусахан? Кочкордонбу?" "Кочкордон". Айланып кетейин. Айланайын. Ошол жолугушууда Хасан Булатов мына бул аңгемени айтып берген экен. 1929 жылы басмачылар күчөп, адамдарды өлтүрүп, уруш кыйнап турган чак. Мен ОГПнун Алай Күлчөдөгү өкүл элем. Уруш күчөп турган кезде мага Фрунзеден жаш жигит жардамчы келди деп калышты. Мен аябай сүйүндүм. Чегара заставаларында иш көп эле. Таанышкан соң жардамчым жогорку билимдүү экенин билдим. Жогорку билимдүү адам ал кезде жок болчу да. Мусахан Алматы пединститутун 1928 жылы бүтүргөн. Окуп жүргөндө Жусуп Абдырахманов менен тааныш экен. Кийин Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болгон. Абдырахманов Мусаханга 1 жылга Жалалабад пединститутунда директор болуп иштейби тур. Анан көрөбүз деп сунуш кылып, Мусахан
bir жылын күтпей Алайгүлчөгө келип атпайбы? Чегараны кайтарып, басмачылар менен урушкан ыктыярчылар отряддары түзүлгөн. Мына ушул отряддарга командир, комиссар болуп иштегенге кыргыздар жетишчү эмес. Ошол кезде Ош обком партиясынын биринчи катчысы Төрөкул Айтматов отряд командири болууга көндүрүп, Алайдын Гүлчөсүнө жөнөткөн. Мусаханды Алматыда окуп жүргөн кезинен билчү экен. Гүлчөгө келгенден кийин Мусахан жоокерлерди мылтык, тапанча атууга көндүрө баштайт. Ат кулагы менен тең ойногон кыргыз жигити кылыч чапканды мурда жакшы билбесе, кийин аны да үйрөнүп, чаап баратып кылыч шилтегенге көнүптүр. Таятам тайманбас киши экен. Ошол эле учурда душманын кеп сөзгө келтирип, кан төкпөй багынып берүүгө ынандырган учурлары көп болуптур. 1930-жылдын жайында басмачылар менен урушта Мусахандын бутуна ок жаңылып, катуу жарадар болуп, 1 жылга жакын Ташкенттеги госпиталда дарыланып жатат. Госпиталдан айыгып чыккандан кийин бир бутунан аксап, баштагыдай тоого чуркап чыгып, чуркап түшө албай калды. Ошону менен басмачыларга каршы күрөшүү токтоду. Бидин Адиевдин Мусахан агай тууралуу эскерүүсүнөн 1940-жылы 1-сентябрда Кочкордогу номер 1 орто мектебинин короосунда окуучулар линейкага тизилишти. Мектептин жаңы директоруна Мусахан Калпаев, окуу бөлүмүнүн башчысына Турдакын Усубалиев дайындалыптыр. Мусахан агай райондогуларга үлгү болчу, жарашыптуу кийинип алчу. Үй мектеп, мектеп үй. Эртеби кечпи ага карабай дайыма балдар менен болор эле. Район үчүн 1928-жылдан берки ВКПБнын мүчөсүнүн иштеп турганына маанилүү болчу. Олуттуу колу тола китеп менен жүрчү. Директор көрүнгөндө ызычуу түшүп, ойноп аткан балдар тынчып, чекчейип туруп калышар эле. Биздин мектептин директору басмачылар менен урушта бутунан жараланганын билчүбүз. Агайыбыз аксап басчу. Ал кезде элдин сүймөнчүк киносу Чапаев эле. Агайыбызды ошол Чапаевке салыштырчубуз. Кылычын алып басмачыларга каршы атын чаап баратканын элестетчүбүз. Анан согуш башталды. 1941-жылы жашы 18-ге жеткен окуучуларды согушка ала баштады. Жашы 18-ге жетип, интернатта жашаган кочкорлук балдарды аскерге чакырып, аларды ыйлап сыктап жөнөтүшкөнү эсимде. Мусахан агайдын кабагы салынкы жүргөндөн бир сыр бар экенин сезчүбүз. Күлгүндөй жаш кетип аткан уландардын көбү кайра кайтпасын ойлоп, санаа чеккен болуу керек. Кеткендердин көбү артка кайрылбады. Калпаевдин канча окуучулары кайтпай калышты. 1990-жылы Чоң Таш айылынын жанынан 138 адамдын сөөгү табылды. Алардын арасында Абдрахманов, Айтматов, Булатов, Хасан Булатовдун агасы ал. Дагы башкалары бар эле. Ошол күндөрү мага мугалим эжейим Рафкыя апа Мусахан агайдын өмүрлүк жары телефон чалып калды. Мусаханды Абдрахмановдун тарапкери деп камакка алышкан. Мусахан көп жылдар бою Жусуп Абдрахманов менен жакшы мамиледе болгону чын. Ал аны пединституттун директору кылып жөнөткөн. Ошол атылгандардын үчөөсү Абдрахманов, Айтматов, Тыныстанов Мусаханды жакшы билишчү. Тез-тез жолугушуп турушчу. Касым Тыныстанов менен кошуна жашадык. Пединститутта мен Касымга лекция окугам деп калчу Мусахан. Ал кайрадан 1938-жылы 5-ноябрда атылбадыбы. Кийинкиси Мусахан болушу керек эле. Ажалы жеткен эмес экен. Атылбай калды. 30-жылдардын аягында НКВдын ичинде каачылык күчөп, кызматкерлеринин кыйласын чыккынчылыкка байланыштуу айыптап чыгышканда, күнөөсүн мойнуна албай отурган камактагылардын бир тобун бошотуп жиберишкен. Мусахан ошентип аман калды. Абактан ал оорлуу болуп чыгып, көрбөгөн азабы калбаптыр, бирок сынбаптыр. 1939-жылы Мусаханды Карл Маркс атындагы Чоң Кемин мектебине директор кылып дайындашат. Бир күн аны эл комиссарлыгына чакырып калышты. Фрунзеден кубанып келди. Ал жерден туулган жериңе номер 1 Кочкор орто мектебинде
директор кылып дайындашыптыр. Эжеге дагы бир суроону узаттым. Согуш учурунда агайга бурон берилген эмес беле? Андайы бар болчу. 1942 жылы бизде эки окуя болду. Бир жолу Мусаханды райкомдун биринчи катчысы чакырып, "Мусахан, биз сени Москвага жогорку партиялык мектепке сунуштап атабыз. Ойлон, анан жообуңду бер" дептир. 3 күндөн кийин жообун бериш керек экен. Кечинде чай ичип олтурганыбызда ушинтип атпайбы? Мен каршы болдум. Сен окууга кетсең, мен балдарды кантем? Көзүмдүн жашын арчып, сыртка чыгып кеткем. Эртең менен Мусахан мени ойготту. "Тура кой, сабактан кечигесиң." Чай ичип олтурганыбызда болду. "Ыйлаба" деди. "Сен каршы болсоң кайдагы Москва. Саат 9-да райкомго барып жообумду айтам. Турдакынды сунуш кылам." Москвага партиялык окууга Турдакын Усвалиев кетти. Кийин ал Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп калды. Рафкая эже сөзүн улантты. "Экинчи окуяны айтайын. Мусахандын эмгек китебин кара. 1942 жылдын 11 майында аны мектеп директорунан бошотуп, Нарын педагогикалык институтуна директор кылып дайындашкан. Ошол кезде Сталинден республикалык жетекчиликке жашыруун кат келиптир. Анда майданга сабаттуу коммунисттер керек. Жерлерден ошондой адамдарды чогултуп майданга жиберүү керек" деп айтылган экен. Нарын облустук аскер комиссарлыгы андай сабаттуу кишини тапканына ыраазы болуп атпайбы? Даптаяр саясий жетекчи. 1928 жылдан бери ВКПБ мүчөсү Мусахан Калпаевди сунуш кылышат. Фрунзедеги военкомго кат жөнөтүшөт. Обкомдун катчысы сураптыр. "Буронуңуз бар экен" деп. Бирок Мусахан макул болбоптур. "Мага бурондун кереги жок. Мен майданга барам" дейт. Мусахан буронго жашынып майдандан калып калганды уят көрчү. Эркек болгондон кийин андай шылтоого жамынбай. Кам майданга барыш керек. Бутумун жарасы деле шылтоо эмес дечү. Аял кишиге эмне? Күчүмдү жашка чыгардым. Мусахан бул ирет мага үйрүлүп түшүп сооруткон жок. Кан майдан токтобой, элдин баары согуш деп атса, бул жерде жашынып отурган намыс көрдү. Майданга аттанып кетти. Баргандан кийин тез кат жазып турду. Кызылдар фашисттерди батышты карай сүрө баштаган чак. Каттарын окуп, канааттанып калам. Жеңиш эртең эле келчүдөй сезилет. "Раечка, кыздарым менен уулумду жакшы кара" деп жазчу. Кудайдан болуп Мусахан майдандан аман келсе, Кочкорго барабыз. Кайнатамды жакшылап карайбыз деп ойлойм. Ал кезде мен Нарында мугайлим болуп иштечүмүн. 1945 жылды балдарым менен тостук. Ойлогонум эле Мусахан. Андан кат келбей калды. Жүрөк сезет экен. Чочулай баштадым. Бир жолу жука конверт алып келишти. Жүрөгүм туйлап жамандыкты сезгендей жаман болдум. Колдорум титиреп ачтым. Арман Күнай кара кагаз экен. Ошол жерден эле эсим ооп жыгылыпмын. Кыйладан кийин көзүмдү ачсам, башымды жөлөп, балдарым ыйлап олтурушат. Ой, атабызды жоготуп алдык. Балдарым! деп кыйкырып, кайра эсимди жоготуп алыпмын. Таятам 40 жашында каза болуптур. Азыркы менден жаш кезинде курман болуптур. Тагдыр жолу ушунчалык да таалда, катаалда. Аягыны билбес менес мезгилде жашаган жакын адамым. Ал кездеги адамдар да башкача болушкан. 2012 жылы үй бүлөм менен Польшанын Пасым деген шаарына бардык. Согушка чейин ал немистердин Пассенхейм деген шаар экен. Архивдик маалыматтарга караганда согуштун аягында ал жерде катуу уруштар жүргөн экен. Дагы ошол жерде таятам акыркы урушуна түшүп курман болуптур. Сөөгү ошол жерге коюлуптур. Атасын бир да жолу көрбөгөн апам 70 жылдан кийин таятам курман болгон жерге барып, атасы түбөлүк жайын тапкан жерге гүл коюп эскерип кайтты. Материалды чагылдырган Тамерлан
Ибраимов.